Бишкек шаарынын тургуну Айнура Токтосонова социалдык келишим боюнча каражат алып, ага сырыоо сатып алган. Учурда ар кандай дару чөптөрдөн жана гүлдөрдөн күнүмдүк турмуш тиричиликте керектелүүчү дарылык касиети бар сапаттуу самындын 14 түрүн жасап сатыкка чыгарат. Бул негизи биздин менин ата-энемден калган, мындайча айтканда, мурас десем болот. Алардын ошол ишкердеген аркы өркүндөтүп кетүү боюнча кыялымды ушул социалдык келишим боюнча чоң көмөк кылды. Азыркы учурда ошо менен иштеп атабыз. Жаңы гана иштеп баштаган ошо продукциябыз. Бул кайра иштетүү, мындайча айтканда, майларды, колдонулган майларды кайрадан иштетип, мындай кичине өзүнүн эмеси себестой эмес деп коет, ошончо арзаныраак болгон самындарды чыгарып жатабыз. Булар азыркы учурда сатылып жаткан магазиндеги самындардан дагы сапаты жогорураак, себеби булардын составында эч кандай химикат жок. Үй бүлөлөрдүн социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу, жакан ишкердикти өнүктүрүү жана колдоо. 1 жыл мурун ишке ашкан социалдык контракт долбоорунун катышуучулары соода, айыл чарба, коомдук тамактануу, жеңил өнөр жай жана кызмат көрсөтүү жаатында натыйжалуу иш жүргүзүшүүдө. Башында баарыбыз кандай бир мындай бир аз коркуп жүргөнбүздө, акчаны биздин жарандар туура ишке ашырабы, акчаны кредитке берип койбойбу же карыз салып койбойбу депчи. Кудайым буйруп, бүгүнкү күндө 100% ушу проекттер баардыгы ишке ашып, бүгүнкү күндө 13 000 биздин үй-бүлөлөр болсо, республика боюнча жакшы ушу проекттерди ишке ашырып, кошумча 25 000 жумуш орунду ачып, андан кийин дагы 61 000 биздин жарандарыбыз өз шарттарын жашткан болчу. Бишкек шаары боюнча 4 райондон 450 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Арасында 9 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Аларга дагы бир жеңилдик катары РСК жана айыл банктарынан 200 000 сомдон кайтарымсыз акча берилет. Ушул проекттин негизги көпчүлүгү 80, 90, 85, 90% кыздар болуп атат. Кыздар эми үй бүлөнү багып, бизнести өнүктүрүп, себеби азыртан булар баштап алса бизнести, кийин бул чоң бизнеске айланат. Мына кээ-биркилери сурап көрдүм, кээ-биркилери бизнести уже чет мамлекетке чыга баштаптыр. Буларга чынында эле мамлекет тарабынан, биздин дагы бизнесмендер тарабынан биз колдоо көргөзүп койсок, 100 000 дагы азыраак чынында. 100 000, 200 000 оборотный средства бериш керек да, бул кайтарат булар. Социалдык контракт түзүүдө Үлгү көрсөткөн үй бүлөлөргө мындан арыда мамлекеттен ар тараптуу колдоо уланат. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.